Достор, мен бүгүн силерге кыскача видеолорду даярдоону чечтим. Азыр болсо грин картаны кантип текшерүүнү көрсөтүп берем. Грин карта текшерүү үчүн dvprogram.state.gov деген веб-сайтына барабыз. Бул сайтка барганда check status деген шилтемесин басабыз. Басканда бул жакта айтып атат, кийинки баракчада сиздерге керек боло турчу информациялар бар, ошолорду даярдотуңуз деп турат. Алар confirmation number. Confirmation number сиздер green cardты толтурганда сиздерге система генерировать этип бере турган бир номер. Ал сизде сөзсүз болушу керек, бир жерде сакталуу, жазылуу болушу керек. Экинчиси фамилияңар, үчүнчүсү туулган жылыңар дейт. Анан биз улантабыз, continue'ну басабыз. Андан кийин бул жакта confirmation number. Бул жакка ошо confirmation number'ыңарды жазасыңар, же копировать этип келип коесуңар. Фамилияңарды дагы жазасыңар, же болбосо копировать этип келип койгула. Андан кийин жылыңарды жазгыла. Андан кийин бул жакта бул код берилет. Кодду ар кимдики ар кандай чыгышы мүмкүн, бирок бул кодду тууралап жазасыңар дагы, submit десеңер. Эгер уткан болсоңор, сиздерге мондай кат чыгат. Бул катта көрүп тургандай, биз 8 майда текшергенбиз. Уткан адамдын аты жөнү жазылат. Ошо бул жакта адреси, дареги жазылат. Кайсы квартирада жашалганы, бул область Кыргызстан. Анан бул жакта ошо куттуктоо каты жазылып турат. Андан кийин информациялар бар. Эгер Kentucky Counselor Center'га кайрылсаңар да болот деп да мындай байланыш адрестери, даректери жазылып турат. Анан бул жакта эң маанилүүсү case number. Case number бул ар бир уткан адамга генерировать этип берилет. Мисалы, 1ден баштап 50 миңге чейин болушу мүмкүн. Экинчиси ошо ким тапшыргандын адамдын аты жөнү жазылат. Андан кийин ошо кайсы категория деп турат. Ошо бул категория DV diversity деп аталат, же болбосо diversity lottery деп аталат. Ошол кайсы штат, кайсы мамлекеттен катышып жатат жана кайсы шаардан деп. Ушундай аласыңар. Эгер утпай калган болсоңор has not been selected деп турат да, ошондой чыгат. Ошол бул шилтемелерди мен видеонун астына коюп коем. Кааласаңыздар кирип текшерип койсоңуздар болот. Ким текшере элек болсо, жакын арада дагы грин картты кантип толтурууну дагы көрсөтүп берем, кыскача видеолор менен. Жакса бөлүшүп койгула, кимге керек болсо. Рахмат.